6 bölüm. Эл алдында адилсингенден сак болгула. Болбосо силерге асмандагы атаңардан сыйлык болбойт. Ошондуктан кайыр садага бергениңерди айтып, жар салбагыла. Адамдардын алдында даңкын чыгарыш үчүн эки жүздүүлөр синагогаларда жана көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Алар мындай кылуусу менен эмитен эле сыйлыктарын толук алып бүтүштү. А сен кайыр берсең даңазалабай жашыруун бер. Оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин. Ошондо жашыруун нерселерди да көрүп туруучу Кудай атаң сага сыйлыгыңды берет. Сыйынганыңарда эки жүздүүлөрдөй болбогула. Анткени алар элге көрүнүш үчүн синагогаларда, жолдордун кесилиштеринде туруп алып, сыйынганды өтө жакшы көрүшөт. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Алар сыйлыктарын алып бүтүштү. Сен болсо, сыйынганыңда төркү үйүңө кир да, эшигиңди жаап алып, жашыруун жерлердеги Кудай атаңа сыйын. Ошондо жашыруун жерден сени көрүп турган атаң сага сыйлыгыңды берет. Сыйынганыңарда башка элдерге окшоп, маанисиз сөздөрдү кайталап, маңыздана бербегиле. Алар ушундай сыйынсак, Кудай бизди угат деп ойлошот. Ал эми силер алар сыяктуу болбогула. Анткени Кудай атаңар эмнеге муктаж экениңерди андан сурай элегиңерди эле билет. Силер мындайча сыйынгыла. Асмандагы атабыз, сенин атың урматталсын. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да баары сенин эркиңдегидей болсун. Күнүмдүк наныбызды күн сайын бере көр. Бизге жамандык кылгандардын күнөөлөрүн кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Бизди азгырыкка кирип кетүүдөн сакта да, азгыруучудан куткар. Эгер силер башкалардын туура эмес иштерин кечирсеңер, анда силердикин да асмандагы атаңар кечирет. Ал эми силер башкалардыкын кечирбесеңер, анда атаңар да силердин туура эмес иштериңерди кечирбейт. Орозо тутканыңарда эки жүздүүлөрдөй болбогула. Алар орозо тутуп жатканын элге көрсөтүш үчүн кабактарын бүркөшөт. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Алар өз сыйлыктарын эмитен эле алып алышты. Силер болсо адамдардын алдында эмес, жашыруун жерде да бар атаңардын алдында орозо тутуп жатканыңарды көрсөтүү үчүн бети башыңарды жууп, таранып, сыланып алгыла. Ошондо жашыруун нерселерди көрүүчү атаңар силерге сыйлыгыңарды берет. Байлыгыңарды жерге жыйбагыла. Жерде же күбө жеп кетет, же дат басып калат, же уурлар дубалыңды тешип уурдап кетишет. Андан көрө байлыгыңарды асманга жыйгыла. Ал жактан күбө да жей албайт, дат да баспайт, уурлар да дубалды тешип уурдап кете алышпайт. Анткени байлыгың кайерде болсо, эси дартыңда ош жерде болот. Адамдын көзү анын чырагы. Ошондуктан көзүң тунук болсо, бүт денеңде жарык болот. Эгер көзүң арам болсо, бүт дене боюң караңгыда калат. Демек, сендеги жарык караңгыга айланып калган болсо,
ал караңгылык абдан жаман. Эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кыла албайт. Же бирин сыйлайт да экинчисин жек көрөт. Же бирине берилип экинчисине көңүл кош мамиле кылат. Ошол сыяктуу Кудай менен акчага бирдей кызмат кыла албайсыңар. Ошондуктан силерге айтам, эмне жеп, эмне ичебиз деп жаныңарды ойлоп, эмне кийебиз деп денеңерди ойлоп, түйшүк тартпагыла. Тамактан жан, кийимден дене артык да. Чымчыктарды карагылачы. Алар эгин экпейт да, орбойт. Кампаларга да чогултпайт. Аларды асмандагы атаңар багып жатат. А силердин алардан айырмаңар алда канча чоң эмеспи? Кимиңер түйшүк тартып, өмүрүңөрдү бир аз болсо да узарта аласыңар. Ошондой эле эмнеге кийим кечектин камын жеп түйшүктөнөсүңөр? Кызгалдактардын өсүп турганын карагылачы. Алар эч кандай эмгек кылышпайт. А бирок силерге айтып коеюн, Сулайман падыша атак даңкы чыгып турганда да алардын эч бириндей кийинген эмес. Эгерде бүгүн талаада өсүп, эртең мешке жагыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди андан артык кийиндирбейби? Эй, ишеними аздар! Эмнени жейт болдук экен? Эмнени ичээр экенбиз? Эмнени кийер экенбиз деп түйшүктөнбөгүлө. Башка элдердин эси дарты ушуларда. Бирок силердин асмандагы атаңар булардын баарына муктаж экениңерди билет. Силер баарынан мурда Кудайдын падышачылыгы жөнүндө ойлоп, анын каалаганын аткаргыла. Ошондо ал силерди жанагылардын баарына жеткизет. Андыктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Себеби эртең тарта турган түйшүктөрүңөр башка. Ар күндүн кыйынчылыгы өзүнө жетет.